Батирин алуу үчүн жашаган жигит кызды бычактап өлүгүн өрттөй ийген. Жарандык никеде жашаган жигитти кыздын батирин өзүнө каттатып кредит алышкандан кийин кызды өлтүрүп денесин өрттөй ийген. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазып чыгышты. Кызыктын баары алдыда. Видеону аягына чейин көргөнгө аракет кылыңыз. Жана ошондой эле видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгурочону басып күйгүзүп коюуну унутпаңыздар. Маалыматта 20 жаштагы кыз дайынсыз болууга шектүү 26 жаштагы жарандык никедеги жигити жана 25 жаштагы жардамчысы болгон. Суроо учурунда жигити акыры чындыкты айтууга туура келди. Жарандык никеде жашаган аялын кантип өлтүргөнүн баяндап берген. Мен аны мойнунан кучактап туруп, бычак менен бир нече жолу кекиртекке сайып кое бердим. Ал 2 кадам жасап кулады. Ошол жерден аны казып, сөөктү салып, көмүп койдум. Эч ким байкабасын деп үстүн чөптөр менен жаап үйгө келгем дейт. Ал эми кызды өлтүрүүгө анын батирин алуу үчүн барган алгач аялым банктан кредит алыш керек болуп жатканын айтып, убактылуу батирин каттап берип туруусун өтүнгөн. Бул өтүнүчүн тез эле аткарылып батирлүү болгон. Андан кийин аялын токойго ээрчитип барып өлтүрүп койгон. Кийинчерээк бул кылмышка дагы бир шектүү бар экени далилденген. Ал анын жанындагы досу болуп чыгат. Алар мархумга жолукканга чейин ортодо акча ойноп бири-бирине карыздар болуп калган. Ал акчаны берүү үчүн жигит кызды торуна чалган. Анын максаты батири бар жалгыз адамдын таап ишенимине кирүү болгон. Жарандык никедеги аялынын ата-энеси жок, жалгыз чоң апасы менен жашаган. Кийин чоң апасы өлүп калып жалгыз жашап жатканда аны сүйгөн жигит табылып, чогуу жашап калган. Батир өзүнө катталгандан кийин аялын өлтүрүүгө мажбур болгон. Көлмөнүн жээгинен 2 аллигатор антилопа суу ичкени келгенде кол салган. Алар жаныбарды өздөрү үчүн ыңгайлуу болгон ылай сууга алып кирип кеткени менен антилопа моюн бербей каршылык көрсөтүп суурулуп чыгып кетүүгө аракеттенген. Көлмөнүн ичине бир нече метр аралыкта бегемоттордун үйүрү жүргөн. Өмүр үчүн күрөш уланып, алар гиппопотамдарга аралаша түшкөндө куткарууга киришкен. Акыры аллигаторлор олжосунан аргасып баш тартып, ал эми ажалдан бошонгон антилопа аксаңдап суудан чыгып кеткен. Крюгер паркы Түштүк Африканын түндүк чыгышынан орун алган. Ал аймакты 1,5 миң арстан, 12 миң пил, 2,5 миң бивол, 1000ге жакын леопард жана 5 миң керик байырлайт. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко жеңишинен кийин суроолорго жооп берип жатып, ким менен кайсы дивизиондо болсо дагы таймашууга даяр экенин айтты. Ага кийинки атаандашы тууралуу суроо беришти. Мен эч нерсеге карабай ким менен болсо дагы таймашууга даярмын. Мен бул жердемин, мен чемпионмун, деди спортчу. Ошондой эле ал бир нече тилде көрөрмандарына салам жолдоп, ыраазычылыгын билдирди. UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Шевченко америкалык Лорен Мерфини жеңип, 6-рет чемпиондук наамын коргоп калды. Беттеш АКШнын Лас-Вегас шаарындагы T-Mobile спорттук аренасында өттү.